Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Базарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 сентябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Сокулук району Шопоков шаарында жүрөм туғандар. Ушул жактан 3 бөлмөлүү сатылуучу квартира бар экен. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн туғандар. Мен турган жер көпчүлүгүңүздөр билген Центральный трасса, Фрунзе трассасы жана Гагарин көчөсүнүн кесилишинде турам. Сиздер ушул жерден час пиктен түштүктү карай бир аз басып барсаңыздар, оң тарапта мечитти көрө аласыздар. Мечиттен бир аз өткөнүңүздөрдөн кийин сол тараптагы домдордо 3 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан тугандар. Анан бул жака чейин Бишкек шаарынан маршруткалар жана по пути машиналар көп эле келет. Сиздер сатылуучу квартирага чейин ушул жерден 3-5 мүнөткө чейин аралыкта барып кала алат экенсиздер тугандар. Мына ушундай. Анда эмесе мен сатылуучу квартирага карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар. Келүү жолун көргөзгөнчө сатылуучу квартира жайгашкан көп кабаттуу үйгө да жетип келип калдым. Гагарин көчөсү менен түз эле чыгып келип, мечиттен өткөнүңүздөрдөн кийин бир аз эле өткөндөн кийин сол тарапка кайрыласыздар. Тугандар, сол тарапка кайрылгаңыздарда ушул 3 кабаттуу үйгө сиздер жетип келе аласыздар. Ушул жерде 3 бөлмөлүү квартирабыз жайгашкан. Анан тугандар, гаражы деле бар экен. Бул жакта гараж, машина койгонго гаражы деле бар. Барып жатканыңыздарда биринчи эмес, катардагы экинчи подъездде бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Бул жактан машина койгонго жайлар, ал жагында балдар ойногонго аянтчалар баары деле бар экен тугандар. Мынакей бул подъездде жайгашкан. Мынакей тугандар, экинчи этажга чыгып келип калдым. Чыкканыңыздардагы сол тараптагы бул эшик биздин бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу квартирабыздын негизги кирүүчү эшиги болуп калат. Мынакей бул кире бериши. Киреберишинин мынакей потологу гипсокартон, дуалдары обой экен тугандар. Квартирабыз 3 бөлмөлүү квартира. Жана видео башында айткандай эле азыр эми бир чекеден калган маалыматтарды берем. Коммуникация боюнча айтсак, баары центральный, бир гана отопление, электрический отопление экен. Киргенде эле сол тарапта бул жакта санузел жайгашкан. Мынакей суу сарыстон менен жылыйт, дуалдары кафель, потолок пластик, пол деле кафель. Мынакей мына ушундай көрүнүштө канализация центральный тугандар. Андан ары ошол эле жерден түз кирсек, бул жакта бир бөлмө. Мынакей потолок гипсокартон. Батыш тараптан терезе орнотулуп, анан балкону деле бар тугандар. Мынакей бул балконго чыгып кенен бул жактарды көрсөңүздөр болот. Бул жакта короолору баары көрүнүп турат тугандар. Ушундай көрүнүштө. Андан ары бул үйүбүз кирпичтен болгон үй, кышкысында деле өтө жылуу болот дейт үй ээси. Анан Wi-Fi роутер деле бар экен тугандар. Газ, свет, суу, канализация баары бар, Wi-Fi деле бар тугандар. Андан ары кийин бул жака түз эле келип оң тарапка кайрылсак, бир спальный бөлмө. Чыгыш тарабына терезе орнотулуптур. Потолок гипсокартон, дуалдары обой. Окей, ушундай көрүнүштө. Андан кийинки бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта бир детский бөлмө бар экен. Потолок гипсокартон, дуалдары обой. Батыш тараптан пластик терезе орнотулган тугандар. Ушундай. Так, мектептер боюнча айтсак, жакын жерде мектеп, садик баары бар экен. Жана видеонун башында айткандай эле, Сокулуктун центрине деле анча алыс эмес, жакын эле. Чоң трассага деле жөө сиздер 3-5 мүнөттө жөө барып кала аласыздар. Анан Шопоковдо тугандар корейский лицейби, колледжби, ушундайлар деле бар. Мечит жакын жерде жайгашкан бул үйүбүзгө. Мына ушундай. Айтылбаган бир эле баасы калды окшойт. Бул 3 бөлмөлүү квартирабыздын кухнясын көргөзүп өттүрмүн го тугандар. Бул жакта кухня жайгашкан. Мынакей дуалдары обой. Окей, потолок гипсокартон. Көрүп турганыңыздардай кухня мебелдер орнотулуп, ички тараптан раковина орнотулуп, суу чыгарылган, газовый плита орнотулган тугандар. Батыш тараптан пластик терезе деле бар. Окей, мына ушундай көрүнүштө. Эми бул 3 бөлмөлүү квартирабыздын баасын айтайын тугандар. $28,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот.
эс номер экранда звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Анан могу көрүп турган мебелдериңиздердин баары калат туугандар. Мебелдин баары калат. Анан достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине жана кимди бирөө ушул сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, квартира издеп жүргөн болсо, ошол адамга чоң жардам берген болосуздар. Андыктан достор менен, группалар менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар.